Четверти саат 12. Баскан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар, Кыргыз радиосу уктурууларын улантат. Эми күн чубак деп аталган уктуруубузга кулак төшөңүздөр. Микрофондо мен Жаңылай Алиева, ал эми толкун туташтыгын башкарып жаткан кесиптешимдин аты жөнү Асан Алиев. Ал эми Facebook социалдык түйүн аркылуу кызматыбызды элге жеткирип жаткан кесиптешим болсо Адилет Артыкбеков аттуу мырза. Урматтуу радио кармандар, жалпыңыздарды албетте биз менен бирге болууга чакырабыз. Адаттагыдай эле бүгүн да бизде ардактуу мейман бар. Төрүбүздүн коногу Кыргыз радиобуздун Куттуу студиясынан көркү болуп отурган биздин татынакай кызыбыз Нургиза Момунова. Нургиза Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваториясынын фольклор бөлүмүн аяктаган. Андыктан кесипкөй адис десек дагы болот. Жараткандан аруланган талантынын күчү менен учурда Улуу көч деп аталган фольклордук топтун солисткасы. Буларга кошумча улуттук аспаптардын бир нече түрүндө ойной билген чебер музыкачы катары да, мукамүндүү ырчы катары да таанылып келе жатат. Ал эми жакынкы күндөрдөн бери ал эл алдына чыгып, жетиген деген музыкалык аспапты чертип, музыка чөйрөсүнө чоң жаңылык жаратып баштагандардын сап башында. Албетте жетиген аспабы мурда тарыхыбызда болгон экен, аны ата бабаларыбыз чертип эле келиптир, бирок бара-бара унутулуп калыптыр. Урматтуу радио кармандар, өзүңүздөр болгулап жаткандай, бүгүн дал ушул жетиген деген аспап тууралуу баарлашып, Нургиза экөөбүз аңгеме дүкөн куралы деп жатабыз. Урматтуу радио кармандар, эгерде сиздерде биздин коногубузга болгон суроолоруңуз болсо, айтчу сөздөрүңүз болсо, балким жакшынакай каалоо тилектериңиз болсо, 0312 39 16 10 же болбосо 705 65 66 10 телефон аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Эмесе угарманыбызды көпкө күттүрбөй, алгачкы суроолорубузду берелик. Жанында жетиген аспабы турат. Нургиза, ушу жетиген аспабынын тарыхы жөнүндө сөз баштасаң. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз радиосунун угармандары, кутман күнүңүздөр менен. Мен бүгүн радиого конокко келип отурам. Ушул жетиген аспабымды алып келип, сиздер менен бир аз информация бөлүшсөйүнбү деп турам. Бул жетиген деген аспап аябай керемет аспап десем жаңылышпайм. Өзүмө дагы аябай жагат. Бул аспапты мурун биздин ата бабаларыбыз, түрк элдери баардыгы колдонушкан аспап экен. Анан мунун аты айтып тургандай, жетиген деген аспап, жетиген аспабы бул эң башкысы, алгачкы жетиген 7 кылдан турган экен. Ошол себептен жетиген деген ат берилген окшойт да. Биздин ата бабаларыбыз баардыгы ушул жетиген аспабында ойноп келишкен. Кийин бул аспап ошол көп колдонулбай, анан Хакас элинде аябай кеңири колдонулган, кеңири тараган аспаптардын бири. Менде алган ушул маалыматы боюнча, ошо Энесайдагы, Алтайдагы кыргыздар, хакастар, якуттар өтө көп ойношот экен да. Аларда бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн актуалдуулугун жоготпоптур, бүгүнкү күнгө чейин бар экен, ойношот экен. Ошол жакта ойношот. Аябай кеңири тараган аспап. Анан бул аспап өзү кедр дарагынан жасалат экен, жасалат. Анан бизде азыр карагайдан жасалган аспаптар да, карагайдан жасап атышат. Азыр реконструкцияланган аспап бар, ушу жетиген аспап. Азыр 7 кыл эмес, 15 кыл, 21 кыл жана 24 кыл кылып заманбапташтырылган үлгүлөрү колдонулуп атат да. Нургиза, сиз айтып атпайсызбы, бул аспапты ошо негизинен түрк тилдүү элдер гана ойнойт экен депчи? А мен алган маалыматым боюнча япондор дагы, ал тургай кытайлар дагы ойношот экен. Маселен, япондор биздин могу жетигенибизди коко деп аташат экен да. Нет, кото деп аташат экен. Ал эми Кытайда болсо ше же цин деп коюшат экен. Ооба, сиз туура айтып атасыз. Мен дагы өткөндө Кытайдан келген элдерден көрдүм да, ушул жетиген сыяктуу аспап экен. Бирок аларда кандайдыр деп эмесин аталышын башкача айтты, бирок алардыкы аябай биздики мисалы чоң октавадан баштап биринчи, үчүнчү деген октавага чейин кетет. Алардыкы көбүнчө мындай жалпак тил менен айтсам, ичке үндү келет экен да аспаптары. Андан алардын, кытайлардын колдонгону мындай бир медиатор деген сыяктуу бир
эме болот, ошону менен ойношот экен. Бул аспап баягы кыргыздарда унутулуп калган деп атпайсызбы? Ошо эмне себептен унутулуп калды болду экен? Анткени баягы улуттун жүрөгүндөгү нерсе эч качан унутулбайт да. Маселен, комузубуз, оз комузубуз, чопочорлорубуз унутулбай эле келе жатпайбы? Эмнеликтен бул жетиген унутулуп калып, эстен чыгып кетти экен? Бул мен ойлойм да, ушу унутулуп калган себеби бунун чоңдугунанбы, размер деп коетпу биздечи. Көлөмүнөн. Бизде кыргыздар көчмөн калк эмеспи, анан комузду мисалы көчүп баратканда каалаган жерине кармап алып, мисалы кете беришет да, мындай айтканда мобилдик аспап деп койсок болот да комуздучу. А бул кичине чоңураак болуп, бир аз эме тоскоол жаратса керек да. Көтөрүп жүрүүгө ыңгайсыз болсо керек, Мүмкүн ошол себептен жоголуп кеткенби, бирок ошо мындай так себебин билбейт экенмин да, анан эмнегедир ошо көп колдонулбай калган экен да. Кадимкидей эле ноталар жазылып ойнойсуздар, Ооба. Бизде Жусуп Айсаев деген агайыбыз бар. Ошол Хакасияга барып, агай ошол жактан жетиген аспабын өздөштүрүп, өзү айтып берген да. Бир жуманын ичинде эле өздөштүрдүм дейт. Анан өздөштүрүп бул жакка алып келип, азыр кадимкидей студенттерге, окуучуларга нотага салып, күүлөрдү жетигенге салып үйрөтүп жатат. Кадимкидей өзүнүн арышын кеңири жайып ачып, кучагын кеңири ачып аткан экен да. Ата бабаларыбызды же бүгүнкү күндү деле айта турган болсок, учурда көкүрөгүнө өнөр көтөргөн таланттар комуз, кылгыяк, темир комуз, чор сыяктуу аспаптар менен көкүрөктө жаткан сезимдерин, толгонууларын билдирип, алар менен күүлөрдү жаратышат эмеспи? Обон созуп, жүрөктөн чыккан ырларды дагы ошолор менен аткарып жүрүшөт да. Ал эми жетиген менен күү жаратып же кадимкидей үн кошуп ырдаса болобу? Ошого биз аракет кылып атабыз. Анткени биз казактардан кийинчерээк алынып келинип калды да Кыргызстангачы жетиген аспабы. Казактар бизден бир 10 жыл эртерээк бул аспапты алып келишип кайрадан жандандыра башташкан да. Анан аларда атайын жетигенге күүлөр жазылган экен. Мындай бир чоң китеп бар экен да. Ошо казактар ошо айтты. Атайын күүлөр, жетиген үчүн күүлөр жазылып, анан ырдап да жүрүшөт алар жетиген аспабы мененчи. Анан биз дагы аракет кылып, ырга салып, ырдаганга аракет кылып жүрөбүз. Мен белгилүү музыкачы Жусуп Айсаевдин Асанбек Кыдырназаровдун айтылуу кыргыз көчүн ушу жетигенден чирткенин угуп, кадимкидей бир башкача сезимдерге бөлөндүм да. Кадимкидей бир комуз сыяктуу эле бир өзүмө бир канагат ала алдым. Комузга түшкөн күүдөн жетигенде ойнолуп жаткан күүлөрдүн айырмасы барбы? Эмеси добушу боюнча дейсизби? Добушу боюнча. Добушу албетте бар. Комуздун добушу өзгөчө, башкача. Жетигендики дагы өзүнө тиешелүү жумшак, башкача добушу бар да. Анан бардык эле күүлөр бул жетигенге салына бербейт. Кыргыз көчү бир түшүп калгандай да. Бирок кандайдыр бир комузданчы бир таза угулат го, жетигенден бир жаңырып турган сыяктуу болот экен да. Бул жетиген аспап өзү мындай жаңырып турган аспап экен да. Мисалы, эгерде бул жетиген менен күү жазып же ыр жазып, аны студиядан жазып калайын десең, аябай эме жаратат да. Тоскоолдук, жаңырып тургандык. Анткени мурунку алган добуш кийинки добушка дагы эле созулуп тура берип, кичине эме тоскоол жаратат. Жетигендин кылдарынын саны 7, 9, 12 же 15 болуп эсептелинет экен да. Сиздики канча? Меники бул азыр 24 кыл. Салмагы болсо 4 килограммдан 5 килограммга чейин экен да. Анан баягы сиз башында айтып кетпедиңизби? Баягы комуз, башка чопочорлорубуз баягы жаныбызга салып алып эле ойнолуп жүргөн аспаптар да. Анан кийин буну үйрөнүүгө айрыкча сизде болгон айымдарга, кыз балдарга оорчулук жаратпайбы? Ойноп, аны көтөрүп жүрүш татаалдык алып келбейби? Ойногондо деле көп тоскоолдук жаратпайт. Болгону ошол көтөрүп жүргөнгө кичине ыңгайсызыраак да. Себеп дегенде эмеси чоңураак аябай. Анан атайын бир машина менен жүрүш керек болот да. Жакшы экен, анда биздин угармандарыбызга ушу жетигенди жаңыртсак болобу? Сиз күү чертип бересизби же ыр коштойсузбу? Ырдап берейин. Ашыралы Айталиевдин Сагынганда деген ырын жетигенге салып жолдошум экөөбүз аракет кылганбыз. Ошону сиздерге тартуулайын. Урматтуу радио каармандар, анда биздин таланттуу кызыбыз Нургиза Момунованын аткаруусунда керемет ырга кулак төшөйлү.
үнүңүзгө жетигениңиз жарашып, жетиген сизге жарашып, Чоң керемет рахмат. классикага айланган сонун ырды бизге аткарып бериңиз. Менин баамымда жетигендин добушу комуздун добушу менен шайкеш келип, мына жакшы айкалышууда экен, Ооба шайкеш келет анан бизде казактарда ушу жетиген аспабын ансамбльдарга чоң чоң оркестрларга кошуп атышат да. Анан биздин атайын фольклордук улуу көч деген фольклордук ансамбльбиз бар, топ бар. Ошол ансамбльга биз жетигендин Кыргызстанда ушу биринчи болуп ансамбльга кошуп жетиген аспабын колдонуп атабыз. Үнү комуздукуна караганда дагы бир аз бийигирээк. Бир аз бийигирээк, кийин катуураак чыгат, анан эмерээк, жумшагыраакпы ошондой да. Ушу бийик чыкканын мен ойлоп атам, ушу темирлери, кылдары темирден болгондон окшойт деп. Кылдарын бул атайын эмеден нейлон деп коет го. Атайын Кытайдан заказ берилип алынат ошо нейлон деген кылдар да. Биздики комуздун үнү деле бийик, комуздун үнү дагы сонун керемет. Ал болгону жибектен жасалат. Жакшы экен. Бизде радио угарманыбыз бар экен. Кабыл алып, анан сөзүбүздү улайлык. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Атым Канбек Канчанга чыгып атам мен. Жакшы. Угуп турам. Наргизанын үнү жетигенден да жакшы экен. Ооба, эң сонун керемет. Анан мен мындай суроо берейин эле да. Ушу Жамиля Маматованын программасында ушу жетиген жөнүндө бир жолу болду эле программачы. Бирок бул жетигенди Нурлан Нышанов ошо программага келгенде айтты эле, бир жигит, кыргыз жигити, кыргызстандык ошо тиги хакасиядан алып келип бул жакты өркүндөтүп атат депчи. Наргиз эмес, башка бир жигит. Жусуп Айсаев, музыкачы. Ооба, ошол жигит алып келип биякта өркүндөтүп атат деп атканда. Ооба. Анан мен мына азыр угуп отуруп, силер башкача маалымат берип атасыңар да. Анан мындай да, жетиген деп жети кылына жараша айтып атасыңар. Жети кыл болгон үчүн анан жетиген деп атап койдук депчи. Анан жана өзүң азыр мына карындашым айтып атат, 21 канча кыл деди? 24. 24. Ай эми 35 кыл боло турган болсо кантесин атагандай болуп калат. Ошол эле жетиген боло береби? Логикага жатпайт го тагы биринчиден. Экинчиден, азыр мен айтып алайын, анан силер жооп бересиңер. Жакшы айтты карындашыбыз, тиги бул көлөм боюнча чоң инструмент, анан жанагы кыргыздар көчмөн эл болгончо муну көтөрүп транспортировка деле кыйын болчу. Бул так эле бизге мындай жакын эмес да бул инструмент. Анан кылдар дагы струнный, жанагы металлический болуп атат да. Мен Батыс Европа эмеде Украинада болгондо силер айтпайсыңарбы, түрк элдерге тиешелүү депчи мурачы. Мен Батыс Украинада болгондо ушундай эле, силер деле билесиңер, музыканттар, тиги арфа деген инструмент бар. Ооба. Мына ошондо эле көрөм, бирок арфа буга барганда кооз болуп жасалганда, бул тактайга жети кыл эметип койгондо мен муну билем да, мына жетигендичи. Тиги арфа мындай фигурный кылып жакшына кылып жасалган, анын үнү да мындай башкараак чыгат, кооз чыгат да. Эми мен суроом тоготер жери мындай. Айтып бериңиз. Биз ушу Кыргызстан инструменттери деп эле баардык башка инструменттерди биз көбүбүз алып келип кошуп аткандай болуп атабыз акыркы мезгилдечи. Ушунчалык эле ушу керекпи бизге ошондой нерсе, мисалы да. Андан көрө биз ушу башка элдин эле инструмент экен, ушундай эле биздин эле колубуздан келет деп эле айтсак болбойбу, өзүбүзгө жабыштырбастан эле да. Мен ушуну айтайын дедим эле, силер бирок туура түшүнгүлө, мен эч кандай каршылыгым жок. Анан азырдаганда деле мисалы мына өзүбүздүн карындаштын үнү тиги инструменттин үнүнө караганда абдан кооз. Анан тиги инструменттин деле эмеси ол жана бир ритмде эле чыгып атат да, эч кандай терип чертмей комуз кошул жок да. Ушу эмнеге муктаждык барбы дейм да, башка элдердин инструментин алып келип ушу биздики экен деп эле ушу кошо берген айтам. Жана өзбектер да ушундай көп кылышат, ушундай нерселердичи өзлөрүнө. Рахмат сиздин сурооңузга. Рахмат. Каныбек мырзанын суроосуна жооп. Каныбек мырза, байке, сиз ошо туура эмес түшүндүңүз окшойт. Биз бул кыргыздын аспабы деген жерибиз жок. Биз айттык түрк тилдеринде колдонгон экен. Түрк элдеринде. Түрк элдеринде колдонгон экен, анан кыргыздар да колдонгон экен депчи. Бизде себеп дегенде ошондой маалымат бар, ошол себептен биз ошондой айтып атабыз да. Анан Жусуп Айсаев агай деле, музыкачы Жусуп Айсаев агай деле ушинтип эле айтып жүрөт да, баягы жетигенди хакастар, якуттар деп айтып жүрөт. Ал тургай кытайлар, япондор да колдонуптур да. Анан байке айтып кеткендей, биз деле өзүбүздүн баягы арышыбызды кеңейтип, музыкабызга музыкалык аспаптарды кошууга эмнеге болбосун. Дагы менин бир маалыматым бар. Бул баягы баян сыяктуу, бир жомок сыяктуу нерсе экен. Казак
боордоштордон алдым да. Мен да Мындай окугам. экен да, бир ата эненин 7 уулу болот экен. Алар бир кандайдыр бир кырсыктан улам 7 тең бир учурда жоготуп алат экен да. Анан атасы биринчи уулуна, экинчи уулуна арнап, 7 уулуна арнап ошентип күү жазып, анан кийин баардык күйлөрдү бириктирип атын айтып жүрө албай анан жетиген деп койгон деген дагы бир маалыматты окудум. Аны да окудум. Эми бул казактардын эмеси да, мындайча Вариантында. айтканда, вариантындагы бул эме да. Эмне деп коет, жетиген жөнүндө уламыш да. Уламыш экен Алар да. казактар ошондой деп айтышат экен. Жана ачкачылыктан деп айтышат экен да. Ачкачылыктан 7 баласын, улуу баласы каза болот экен. Анан ага арнап бир кыл бир карагайды чаап туруп, анан ага бир кыл тагат экен да, тартып, ошо баласына арнапчы. Андан кийин экинчи баласы ошондо отуруп, 7 баласына 7 кыл арнап тартып, анан ошол эмеден жетигенге күү чыгарып, 7 баласына 7 күү чыгарып, ошолор эмени аткарып ошондон жетиген деп калган экен дейт да. Ооба ошондой. Анан азыркы байке айтып кеткендей, биз, конечно, сөзсүз түрдө комуздан башка биздин эң негизги аспабыбыз комуз да. Анан комузду биз баардыгыбыз, ар бир үйдө комуздун үнү жаңырып турат. Комузду биз аябай жаныбыздай көрөбүз да негизичи. Анан биз деле ошол башка аспаптарымды менен, мисалы жетиген аспабын музыка дүйнөсүнө алып келип, биз деле ошол жетиген аспабын колдонгон бизге дагы аябай кызыктуу и өзүбүздүн эмебизге жагып атат да. Ошол Жакшы. колдонгондо эмнеге болбостур дейм да. Албетте, биздин кыргыз оркестринин курамын байытуу үчүн дагы ушундай аспаптарды кошсо болобу? Азыр бир оркестрге кошсок деген ниетиңиздер, пейилиңиздер барбы? Биз ошо оркестрга эмес, ошо ансамблга колдонуп жүрөбүз. А жалпы баягы биздин көп чоң оркестрга колдонсо Чоң болобу? оркестрга колдонгондо бул немеси добушу аябай акырын чыгат да. Биз ансамблда мисалы 5-6 кишибиз да, 6 кишибиз. Ошондо мен ойногондо тиги байкелердин баары мени аспаптар добушун жаап калат да, ошол себептен алар аябай акырын ойношуп, мен мындай катуу ойногонго туура келет да. Мүмкүн же бул аспаптын өзүнө микрофон коюш керекпи, ошондой бир добушу бир аз акырыныраак, ошол кичине маселе жаратат да. Айрым бир маалыматтарга караганда, Тээ Карахандын доорунда эле биздин койчулардын коңур күүсү дал ушул жетигенде чертилишкен да. Сиз уккансызбы ушуну? Жок, ал жөнүндө менин эмем жок экен. Анан дагы бул аспап Орусияда азыр бир Каныбек байкебиз айтып кетпедиби? Ушу Жусуп Айсаев Ооба. Кыргызстанга алып келгендечи, ошо Жусуп байкенин айтуусу боюнча ушу Сергей Чарков аттуу уста кедр дарагынан жасаптыр да. Ал эми кедр дарак болсо кыргыздын кадимки баягы кыдыр деген сөзүнөн келип чыгыптыр деп айтылат экен да. Андыктан ошо добушу бийик, тунук, кубаттуу чыгат турбайбы? Баягы мен ойлочумун, биринчи баягы жетигенди көрө элек комуздай болуп эле койдун ичегисинен жасалса керек кылы депчи. Анан эксперимент катары чын эле кадимки биздин комуздун кылдарын такса болду экен. Комуздун кылдарын такса билбейт экенмин. Мен алган эле, мен ошо Жусуп агайдан алдым да, биринчи аспаптычы. Анан бир аз агай мага да көргөзүп берди башында. Анан ошондо алганда эле ушул мондай ушу азыркы тагып турган кылдай нейлон кылдары тагылып турган да. Ошо агайдыкы деле ошондой болчу да. Анан билбейт экенмин комуздун кылын такса болобу, кандай добушу кандай чыгып калат, ошону деле көргөн эмеспиз да. Кыргыздын музыкалык аспаптарынын бүгүнкү күнгө чейин сакталып калышын, бул алардын бир эле мезгилде күнүмдүк турмушта, ырым-жырымда, үрп адаттарда кеңири колдонуп келгендигибизден болсо керек да. Чындыгында эле бүгүнкү күнгө чейин жеткени абдан адамды кубантат, толкундантат. Сизде ошондой сезимдер болотпу ойноп жатканда? Ооба, болот. Ар бир мисалы, ар бир ырды, ар бир күн ойноп атканда бир өзүнүн бизде болот да, бир ошол музыканын ошол ырдын дүйнөсүнө чөмүлөбүз да. Анан ошондой үй болот кээде. Баягы жаңылыкты деле Кыргызстанга, кыргыздарга, журтума арнап атам деген деле бир эргүү болсо керек. Ооба, болгон. Баягы сиз эсиңизде болсо керек, биз деле баягы Кара Жорго бийибизди унутта калтырып көп бийлебей калбадыкпы? Анан кийин баягы Кара Жорго бизге жаңыра баштаганда Жапа Тырмак жалпы улутубуз Кара Жоргону алып кеттик да. Ал тургай кичинекей балдарыбыздан өйдө тура калышып Кара Жоргону тим эле бийлеп баштабадыкпы? Анан ошол сыяктуу эле жетиген дагы биздин элибизге сиңип, биздин элибизге баягы баарыбызга Жапа Тырмак жайылып кетет деп ойлойсузбу? Аябай Жапа Тырмак жайылып кетет дегенде эле деп ойлой албайм. Анткени дегенде бул аспап өзү айтып атпаймынбы, мындай көтөргөнгө да ыңгайсыз. Анан азыр үйрөнүп жатышат, бирок аябай көп деп айтпайм да каалоочуларчы. Мисалы Кыргыз улуттук консерваториясында атайын жетиген деген класс ачылганда, ошо Жусуп Айсаев агайыбыз ошо өтөт. Анан болгону аякта мен билгени 5-6
студент окуйт да. Мгм. Анан 6 музыкалык мектеп бар, ошол жакта да жетиген классы бар экен. Ал жакта да бир 2 бала ойнойт экен да. Анан билбейм, мындай аябай эмеге аябай жайылат деп ойлой албайм да. Биздин колубузга жетпейт го баары бир. Мен болсо айтар элем, аябай жайылып, элибиздин калың катмары ушу комуз сыяктуу эле, башка кыргыздын аспаптары сыяктуу эле жетиген аспабын чапатырмак ойноп киришип кеткенге ниет кылат элем да. Элибиздин өткөн тарыхын, маданиятын, кылымдарды караткан салт санаасын, эстетикалык касиетин, көркөм дүйнөсүн үйрөнүүдө музыкалык аспаптардын таасири болобу? Албетте болот ооба. Биз мисалы үчүн кыргыздар төрөлгөндө эле үйүбүздө ар бир кыргыздын үйүндө комуз бар ошондон биз өзүбүз ыржандуу эл окшойбуз. Ыржандуу музыкага жакын элкенбиз да кыргыздар. Анан биздин балдарыбыз чоңойгондо деле, мисалы кичинекей кезинде деле баардык баланы карасаң комуз ойноп койчу десең, колуна алып алып ичинде шилтеп мындай комузун билет да, ойногондочу комуз кандай экенин. Анан комуз бизге аябай сиңген. Комуздун үнүн баардык кыргыз мисалы билет десем жаңылышпайт болушум керек. Ошол сыяктуу эле аябай биздин үмүбүз үчүн, жан дүйнөбүз үчүн музыка аябай чоң таасир берет. Ал тургай музыка терапиясы бар эмеспи? Музыка менен айрым бир ооруларды, айрым бир дарттарды айыктырып коюуга болот экен да. Сизден дагы бир ыр уксак болобу жетигенден? Сардарбек Жумалиевдин Кыздын ыры деген ырын аткарып берейин. Жакшы болот угайлык. Азаматсыз. Кулактан кирип бойдалган, жүрөккө кирип ойдалган жакшынакай чыгарма болду. Урматтуу радио каармандар, сиздер Кыргыз радиосундагы Күн чыбак деп аталган уктуруубузга кулак төшөп жатасыздар. Бизде телефон байланыш бар экен. Кабыл алалык. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Куш келиптирсиз? Кутмандуу күнүңүздөрдү. Ушу мен каалоо тилек айткым келет. Аябай сонундарда эткенсиз, үйүңүз да сонун экен. Анан ушу жетигенди биз
алыстан угуп жакын көрө элекпиз да, чындыгындачы. Радиодон угабыз, анан телевизордо байма бай берип турсаңыздар деген тилек бар. Анан ишиңизге ийгилик. Окууну бүткөнсүзбү, кайсында бүткөнсүз, кичине өзүңүз жөнүндө баяндап кетсеңиз. Атым Замира Бишкектен. Рахмат, Замира. Чоң рахмат. Замира эже, саламатсызбы? Чоң рахмат. Мага каалап кеткен каалоо тилектериңизге чоң рахмат. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен өзүм Чүй областынын Москва районунун Бешкөрүк деген айылында төрөлгөм. 4-классыман баштап Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп интернатында билим алгам. Кылгыяк аспабын окугам да негизи. Ал жактан мектепти аяктагандан кийин Кыргыз улуттук консерваториясында ошол эле Кылгыяк аспабын уланткам. Андан тышкары Роза Аманова деген ырчы эжебизден вокал сабагын алып, вокалды дагы аяктадым да, ошондо эки кесиптин ээси болдум да, мындайча айтканда. Инструменталдыктагы, вокалдыктагы жакты аяктагам. Билимиңиз бар, Азыркы күндө маданий ыргагыбыз өйдө төмөн болуп, бирде ташкындаган таланттуунун өнөрүнө алакан кызытсак, башка учурда жасалма өнөрпоздун ыйлатаарлык деңгээлине баш чайкайбыз да. Көркөм табитибиз эки ача жолдо калгандай сыңар болгон мындай чакта кыргыздын нукура баалуулуктарына басым жасап, комузчулукту, жетигенди, маселен, ырчылыкты мурастап алып журтка нукура искусствону сунуп турган Нургизадай таланттарды колдоп сүрүп алганыбыз биз үчүн, урматтуу калкыбыз, урматтуу кыргыздар, чоң олжо деп ойлойм да. Нагызында ашкере таланттар күндө эле жарала бербейт. Мен сөзүмдү үзүүгө аргасызмын. Телефон байланыш бар экен, кабыл алдык. Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы, Сизге рахмат. мен каалоо айтып коеюн дедим эле конокко. Айтыңыз. Өмүр узун болуп, ден соолугу чың болсун. Бул жетиген эмес, ошо комузду деле мен аракет кылып өздөштүрө албай койгом да. Анан бул деле талант деген бул соң нерсе. Бул соңгузга таазим. Билими да аябай жакшы экен, үйүнү да жакшы экен. Анан ушу ата бабалардан түрк тилди мамлекеттердин куралы катары деп баягы музыкалык асбабы деп алып жүргөн экен. Бул аябай ыраазычылык билдиргим келип атат. Чоң рахмат. Ден соолукта конокой. Өмүрлүү бол. Ушул жетиген деген бул Кыргызда бар да бизде. Жетиген, жетүркөр, жетинин билөө кыдыр деген. Анан ушу жетиген асбабын ушу алып биздин элге таратып аткан үчүн таазим сага карындашым. Рахмат. Анан жанагы группада 6 эле бала окубасын, 60-600 бала окутун. Ошо мен ошондой эжемдей болуп ниетимди билдиремин. Аман болгой. Рахмат. Ден соолукта бол. Ошону айтайын Сизге дедим эле. ыраазычылык. Бишкектен Кулукбай кең болот. Ушундай элибиздин жакшынакай каалоо тилектери, изги ойлору сизге ыргологондо кандай болосуз? Албетте толкунданам, бизге ушундай колдоо көрсөтүп турганды бизге көбүрөөк, андан да көбүрөөк эргүү жаратат да. Негизи ошо колдоого биз деле аябай эмебиз да. Колдоо сиздердин демиңерге дем, күчүңөргө күч кошот. Күч берет. Жанагы сөзүмдү улай берейин. Деги эле сейрек таланттар эл үчүн Кудайдан элге келген белек деп айтсам деле жаңылышпайт болушум керек. Сизди угуп отуруп, мындай кандан өтүп келе жаткан бир өзгөчөлүгү барбы деген бир ойду божомолдоп жатам да. Деги эле өнөр ээлеринин айта жүрчү жообу деле мен ушу канымдан келатат. Атам бир өнөрпоз, энем дагы өнөр жүгүн көтөргөндөр деп айтышат го. Сизде кандай? Менде дагы ушундай нерсе бар. Ошо менин чоң апам ырдачу экен да, аябай жакшы ырдачу экен. Ошо Бешкөрүк айылы деген Москва районунун Бешкөрүк айылынын тургундары болгон да. Анан биздин чоң ырчы апабыз бар го, Мыскал Өмүрканова деген. Ошол экинчи жолу турмушка ушу биздин Бешкөрүк айылга чыккан экен да. Анан ал убакта жаш экен Мыскал Өмүрканова. Анан айылга концерт берчү экен да. Анан элдин баары чогулуп алып, мындай негизи ал убакта концерт бергенде эшиктин алдына эле чогулуп концерт берчү экен да. Анан элдер тегеретип отуруп алып эле ырдата берип аябай угушчу экен. Ошол Мыскал Өмүрканова менен чогуу менин апам ырдачу экен да, чоң апамчы. Аябай катуу ырдашчу дешет да, аябай укмуш ырдачу деп. Анан кийинки айылга бир 2 айылга кетип калган окшойт да, атасынан суранбайчы мен чоң апам.
Анан атасы аябай жини келип тиги кызым каякта болсо Мыскал Өмүрканова менен концерт коюп атат деген угуп алып анан аябай жини келип ал убакта деген ырчылар десе мындай жаман ой кетчү экен да, эми ушинтип адам бузулуп кетет деп ойлогонбу. Анын үстүндө чоң апам жаш болчу экен ал убакта, эмеге турмушка чыга элек кыз болчу экен да. Анан ырдап аткан жеринен барып ошону көп айтып беришет да менин атамдарчы. Ырдап аткан жеринен барып ошол жерден ырдап аткан жеринен сахнадан эле мындайча айтканда көтөрүп алып кетип калыптыр да. И анан ошондон кийин такыр ырдатпай коюптур. Сен минтип жүрсөң күйөөгө да тийбей каласың. Анан жакшы эметпейт депчи ырдатпай койгон экен. Анан ошо чоң апамдын эмеси мага өткөн окшойт да. Анан мен кичинекей кезимде эле ырдап ошо эметишкенмин да, ырдап жүрчү экенмин. Анан ошондо эле папамдар айтып, атамдар айтып калчу да, ошо чоң апасыныкы өткөн экен, чоң апасындай ырчы болот го депчи. Анан Чоң апаңыздын талантын мурастап алган турбайсызбы? Бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алып коюп анан сөзүбүздү улайлычы, көп күтүрүп койду окшойт. Алло, угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? 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 Саламатчылык. Ул карындашым. Сиз аты жөнүңүздү айтып, өзүңүз жөнүндө айта кетпейсизби, урматтуу радио каарман? Мен Кайдан чалып атасыз? Нарын облусунун Кочкор районунан чыгып атам. Жакшы, атыңыз ким? Атым Абдырашев деген 76-дагы карый адамбыз да. Жакшы, биздин радио каарманыбыз. Кызымдын үнү абдан укуктуу экен, аябай жагымдуу. Рахмат. Бул келечектеги нукура ошо кыргыздын ырларын аткаруучу болуп эсептейм да мен. Үйүнө абдан укуктуу экен. Рахмат. Жанагы жетиген аспабы мунун үнүнө жанагы кичине бул токтоп калганда жанагы неметкенде дың башка эчтеке неметпей кошпой атат да. Комузда мисалы үчүн же аккордеондо неметкенде кадимки ошо ырды кайталап аткандай сезилет да, мында такыр сезилбейт экен. Ушунусу кандай экенин мен түшүнө албай калдым. Комуздун кереметине көнүп калган биздин элибиз жетигендин жаңылыгына көнө албай атат окшойт. Ошол эми өмүрү узун болуп, таланты өркүндөй берсин, өркүндөтө берсин. Бизге мисалы үчүн ар бир инструмент, ар бир неменин үйрөнүп, башка мамлекеттики болобу, каяктыкы болсо дагы үйрөнүп жанагы оркестрге кошуп, тигинтип ал абдан маданияттын өскөндүгү да жаңыртып ошо комузду карап анан тиги орустун аккордеонуна да карап жүрө беребизби? Аракет кылыш керек баарына тең. Рахмат. Рахмат. Сизге дагы атайын байланышка чыкканыңыз үчүн алкышыбызды айтабыз. Ден соолукта болуңуз, өмүрлүү болуңуз. Деги эле музыкант болуу чоң эмгекти талап кылат эмеспи? Бул жолду тандаган соң ага өзүңдү бүтүндөй арноо керек дейт да. Ошондо гана анын өтөөсүнө чыгып бир жакшы жыйынтыкка келет экен. Нургиза, сиз дагы өзүңүздү музыкага бүтүндөй арнайм деп айта аласызбы? Ооба, арналды уже менимче өмүрүм. Анткени кичинекей кезимден айтып атпаймынбы, ошо мектептерде деле бир майрам болсо, кандай майрам болсо деле мен жүрчүмүн да ырдапчы ошол жакта. Анан 11-класска чейин музыкалык мектепте окудум. Андан тышкары 5 жыл консерваторияда окудум. Ошо музыка менен эле жүрүп, бизге аябай музыкасыз тура албайт болушубуз керек. Буга кошумча элибизге белгилүү музыкант, түрдүү аспаптарда ойной алган биздин кыргыз мырзабыз Азамат Отунчиевдин Жубайысыз. Бу дагы сизди музыкага байлады окшойт. Аябай эле байлады. Анын себептегенде ал үйдөн музыка жазат. Анан биздин үйдө күнүгө мындай 24 саат бою десем жаңылышпайт болушум керек, музыка дайыма жаңырып турат. Ал эмес биздин балдарыбыз дагы ушул музыкага аябай уже көнүштү да. Анан алар дагы ага үйрөтпөсөк деле комуз чертишет азыр экөө теңчи. Анан биз мынтип оңдоп коебуз. Берин мынтип черт, берин мынтип ойно, берин тигинтип ойно депчи. Бирок эч кандай отуруп үйрөткөн эместиңер. Жок, отуруп үйрөткөн жокпуз. Ошол көрсө бала жана айтып коет го, бизде кыргызда эме бар го, уядан эмнени көрсө ушуну алат дегендей. Мен ошондой түшүндүм да. Кичинекейинен эле ошо музыканы уга беришти, аябай сиңген окшойт. Балдарыбыз деле эме ойнойт да, аспаптарды ойношот. Канында музыканын деми, музыканын күчү болгон адам кандай болот экен? Музыка аябай музыка чөйрөсүндөгү адамдар башкачараак, мындай сезимталыраак келишет.
кичинекей эле бирдеме болсо ыйлап ийет. кичинекей бир нерсе болсо ыйлап ийет, анан боорукер келишет, мындай жардамын аябайт мындай адамдарданчы ушундай сезилет да магачы. Анан мисалы анча мынча эмелерден, жаман нерселерден алыс болушат. Бизди азыр Facebook социалдык түйүнүнөн угармандарыбыз дагы угуп жатышат. Азиз Чокморов угуп жатат бизди, Кымбат Самудинова, Бурул Станкулова деген айым угуп жатат. Ал тургай ар бир ырчы аспап билгени жакшы деп эсептейм. Ар кандай аспаптарды билген жакшы көрүнүш. Албетте комуз биринчи орунда турат деп жазды. Назгүл Жамгырчиева көрүп жатат. Дамира Ниязбекова деген көрөрманыбыз дагы катарында бар. Дагы бир телефон байланыш бар экен, кабыл алалык. Телефон байланыш барбы? Алло, угуп атабыз сизди. Сөзүбүздү улап кете берелик. Байланышка чыккан адам кетип калды окшойт эмнегедир. Сиз комузда дагы кол ойнотуп жүрөсүз, Комуз менен азыр биздин байкелерибиз да айтып кетпеди, булар жетиген аспабынын добушуна көп көнбөй жатышат окшойт, жетиген менен ырдалышыначы. Анан албетте комуз бизде комуз аспабыбыз аябай, мен мисалы муну өзүмдөй көрөм да, комуз аспабынчы аябай универсалдуу келет. Бүт кандай ыр болбосун, кандай күү болбосун ушул комузда ойноло берет да. Мындайча айтканда жеңил инструмент, жеңил аспап десем жаңылышпайт болушум керек. А бул жетиген кичине, жана байке айтып атпайбы, коштогондо жакшы угулбай атат дегендейчи. Муну коштош дагы негизи жетиген аспабы менен күү чертиш аябай күүгө аябай ыңгайлуу аспап экен да. Мен өзүм ушундай деп ушундай эмеге келдим да. Себеп дегенде жетиген менен ырдаш бир аз кыйынчылык жаратат. Анткени жетигенди биз деген алдыбызга кое алып ойнойбуз да, анан ылдый карап алып ырдаш керек болот да. Ырдаганда биздин тамагыбыз ылдый караганда тамак кичине жабылып калат да, үн мындай толугу менен чыкпай кысылат да. Анан өйдө карап ырдайын десең, биякта колуңан адашасың да, анткени кылдар аябай көп. Колуңан да адашышың мүмкүн. Мындай айтканда бир аз оорураак да жетиген менен ырдаш. Телефон байланыш бар экен, Нургиза, ошону кабыл алалык. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Аты жөнүңүз ким, кайдан чалып атасыз? Бишкектен чалып атабыз. Атым Анара. Чоңузга каалоо айтып коелучу. Жетиген аспабы Кыргызстан тарыхчылар айтып жүрөт го, Алтайда кыргыздар, Эмчиде кыргыздар теп жүрүшкөн деп илгери эле ата бабабыздан бери келаткан аспап. Ошо тарыхый данныйлар бар экен да, ошол тарыхчылар тастыктап жүрүшөт го, кыргыздын аспабы деп. Анан ушул аябай жагымдуу үнү, өтө жакшы чыккан сонун аспап. Бул кыргыздардын канында бар үчүн ошол кыргыздарга сиңип, кыргыздар ойноп кетип атат да. Анан бул кыз чоң дагы абдан жакшы ырдайт экен, сонун чертет экен. Анан биздин ичинде мындай эмебиз бар эле, сунушубуз. Ошо кыздардан көп ансамбль кылып, ушул жетиген аспабын үйрөткөн бир 10-15 кыз кылып, анан сонун костюмдар тиктирип, анан күүнү дагы чертип, кыргыз күүлөрүн дагы салып, сонун кыргыздын улуттук ырларын дагы ырдашта бир хор кылып, аябай жакшы ансамбль болуп, элге тез тарап кетмек деп ойлойбуз да. Анан тетиги жерлердеги музыкалык окуу жайларына дагы региондорго таратса аябай жакшы болмок. Кыргыздын кыздарынын өзгөчө орусча арфа деген сыяктуу сонун инструмент болуп, сонун ансамбль болмок деп ойлойбуз да. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сонун ой айттыңыз эже. Сунушуңуз жакты. Балким чын эле ушуну ишке ашырса болобу? Мен келечекте ошондой эмем бар да, оюм бар, тилегим бар. Ошо кыздарды толтура биз буга чейин да сүйлөшкөнбүз, жетиген ойногон кыздар бар да, анан бирок алар ошо ар кимдин убактысы ар кандай болуп, мындай чогуу бир эме чогула албай жүрөбүз да, чогуу заниматься этпей ошондой убакыт болбой атат. Негизи ошондой оюбуз бар. Дагы бир телефон байланыш бар экен, кабыл алалык. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Куш келиңиз. Бүгүнкү кызыбызга биринчиден ден соолук каалайбыз. Үнү абдан сонун экен. Рахмат эжеке. Ийгилик каалайбыз. Ала тоодой бийиктикти, деңизде тереңдикти, үй бүлөсүнө бакыт каалайбыз. Жолдошу дагы жардам берип, чогуу иштеп, чогуу жүрүп, баары ыр жандуулар экен. Сиздерге ийгилик. Рахмат эжеке.
айтканыңыз келсин. Чоң рахмат сизге. Биздин Facebook'тагы көрүүчүбүз жазып атат. Дамира Ниязбекова кандай болсо да мен талантты андан да эмгегин баалайм дейт. Бул аспапты ойногон чеберлер жокко эсе, бар бул алтын кыз мага абдан жагат бул аспап деп. Аны көп кылып жазды. Комузуңузду колуңузга кармап, бооруңузга кучактап отурасыз. Эми биздин радио угармандарыбызга дагы бир ыр арнайт окшойсуз. Бул жолу Нургиза жетиген аспабы менен эмес, кереметтүү комузубуз менен үн коштоп берет. Биздин эме Зайнидин Иманалиев деген чоң комузчубуз бар. Оундору да керемет. Ошо Зайнидин Иманалиевдин оунуна жазылган Гүлдесте деген керемет ыр бар, ошону аткарып берейин. Бул ырды учурунда Тамара Жумакаева кыраатына чыгарып эң сонун аткарган. Мен өзүмдүн жеке дагы эң сонун жактырып дайыма окчу ырларман. Анан агай менен сүйлөшүп калсак ошол жөнүндө айтып берди да, Зайнидин агайчы. Бул жана Ак Элбирс тукуму деген тасма тартылбады эле, ошол тартылды. Төлөмүш Акеевдин киносу. Акеевдин. Ошондо булар бир жакшы, бир билбейт экенмин кайсы жайлоо, ошол бир жайлоого бардык деди. Окумуш керемет деди, сулуу окумуш дейт. Анан ошол жерден Орозбек Кутманалиев эмени жаратылышты карап, жаратылышка аябай суктанып ыр жазыптыр да. Ошол жерден 3 куплет ыр жазыптыр. Анан айтыптыр мына деп агайга көрсөттүр, Зайнидин агайга. Мына момундай ыр жаздым, ошого эми обон чыгарчы дегенде агай айтат, окуп, мен бир сыр окуп көрүп, ушундай сөздөрүн окуп алып анан жаратылышты монтип карасам, мен дагы аябай суктандым дейт. Анан ошондой эргүү келип, анан керемет обон чыгыптыр да. Ошондо бул ыр сөзү дагы, обону дагы бир жарым сааттын ичинде жаралган ыр экен да. Баягы нагыз таланттардын көкүрөгүнө эргүү түшкөндө ушинтип эле эмне болуп кеткенин билбей калып эле анан керемет нерсени жаратып жибере беришет эмеспи? Анан Тамара Жумакаева эжекебизге ырдатышыптыр ошол жерден. Ал эже да ушундай созулонтуп керемет аткарган экен. Ошол эженин, Тамара эженин ырын угуп, биз дагы ошо эжедей болуп аткаранга аракет кылып келатабыз. Эмес, урматтуу радио угармандар, Нургизанын аткаруусунда Гүлдесте. Арчалуу төрдө баратып, ардагым эстеп сени бир, жодурап көзүң элестеби, жолуккуни келди эми бир, көркүңдү гүлдөй жайнатып, көрүнбөй да койдуң неге бир, көркүңдү гүлдөй жайнатып, көрүнбөй да койдуң неге бир. Жайлоодо өскөн гүлсүңбү, чеберлер сайган түрүсүңбү, аламга жашоо көрүп бергени, асмандан тийгени күнсүңбү, болбосо ошол ай нурлуу, бозой кыз ай сүйгөн күнсүңбү, болбосо ошол ай нурлуу, бозой кыз сүйгөн түнсүңбү. Шаңкайган конуш үйдесте, шаңшыганы добуш үндестеби, көктөмдүн көркү саймадая, көйкөлөгөнү шибер төрдесте, өткөндү салар эстерге өзүңө
дүйнөдө менин гүлдестем. Мындайда кыргыз баракелде деп айткандан, бали деп айткандан кайра тартпайт эмеспи? Рахмат, булбулдай үнүң өчпөсүн Нургиза. Тээ түпкү уюткуну сезип, эгер биз туя алсак, кыргыздын ырларында элибиздин жашоо турмушундагы өзөктүү окуялар, дүйнө таанымындагы ажайып бир философиялык ой толгоолор толуп жатканын түшүнөр элек да. Ырасында эле ыр касиети маанайды көтөрүп, чалыккан черди жазып, же болбосо тескерисинче өксүп турган көңүлдүн бөксөсүн толтуруп кубат берүүчү касиетке ээ эмеспи? Сиз деле турмуштагы алтын чөйчөккө уюу калган бир ырыстуу учурларды же бир көңүл чөгөргөн кезеңдерди ыр кылып төксөм деп ойлойсузбу? Обон кылыппы? Обон Обон жаратып жаратып, ыр жаратып, жогоруда айтып кетпедикпи? Зайнидин Иманалиевди, Орозбек Кутманалиевди. Сиздер деле кийинки муунга ошолор сыяктуу бир нуска калтырышыңыздар керек да. Ошентсем деле болот болуш керек. Кээде мен деле отуруп үйдөн өзүнчө бир мындай бир кыска фраза деп коебу, мындай обондун кыска эмелерин чыгарып калам, бирок мындай атайын отуруп обон чыгарайын деп деле аракет кылып көргөн эмесмин. Нургиза, жантан бери угуп отурам, жетигенди ойнодуңуз, комуз менен ырдадыңыз. Баягы көркөмдүүлүккө, тереңдикке, маңыздуулукка чөгөрүлгөн улуу мурастарыбыз сиздин аткарууңузда деле баягы эле салмагын жазбай, так таасын эле болуп жатат да. Бул баягы улуу көчтү улап келе жаткан нукта. Бул сиздин чеберчилигиңизби же өнөрдү сүйгөндүгүңүзбү? Албетте талантыңыз кошулат деңизчи, бирок баары бир 100% эмгек, 99% эмгек, 1% талант деп коет го. Бул мен өнөрдү сүйгөндүгүм окшойт эже, сүйгөн үчүн окшойт да. Сиз айткандай 99% эмгек деп атпайсызбы? Эмгектенебиз, анан ошол эмгектене бергенде дагы негизи бир нерсеге эмгектенгенде жөн эле эмгектене бербей, ошол нерсени түшүнүп, ошол нерсеге маани берип эмгектенсең башкачараак эме чыгабы дейм да. Ошол себептен мен ар бир эмеге түшүнүп, ошол ырдын эмесине кирип, жан дүйнөсүн сезип аткарганга аракет кылам. Бирок ар бир өнөрдүн өзүнүн жыргалы бар сыңары эле, өзүнүн бир түйшүгү болот эмеспи? Маселен, радио каарманыбыз бар экен, кабыл алам, анан сөзүбүздү улайлык. Урматтуу радио каарман, сиз биздин Саламатсыздарбы? сиз мененсиз. Угуп атабыз. Аты жөнүңүз ким, каяктан чалып атасыз? Мен Бишкектен чалып атам. Атым Төлөн. Анан бул Наргизабы, Нургиза. Нургиза. Нургиза менен тиги ойногонунда талаш жок, ойногону жакшы болот. Өзү профессиональный музыкант турбайбы. Бирок бул жетиген менен тиги жанагы чертип ырдаш мындай эме болуп атат да. Комуз менен ырдаганга тиги жетпей атат да. Анан кийин мен көп музыканттарды билем да, анан тиги жанагы Нурак Абдрахманов комуздарды жасап жүргөн. Ошол айткан 4 кыл жасаптыр, анан 6 кыл жасап көрөйүн, анан 7 кыл жасап көрөйүн деп ошентип жүргөн. Түйүндө тиги бир комнатта толтура комуз болчу. Анан өзү айткан ошо жазса болот депчи. Анан бул жетиген дебей эле комуз деле ошо тиги 7 кылдуу кылып жаза белет, чертип же 6 кылдуу жанагы гитарадай кылып жазап чертип ырдаса болот деп. Анан бул жетигенди тиги биздики эмес да чындыгындачы. Анан бул арфа менен салыштырып көрдүңөрбү? Мен арфа менен тиги чертип эметкендерин көргөм Украинадан ырдашкандарды. Украинада деле алардын жанагы орустардыкы деле, украиндардыкы деле жанагы фольклору биздики менен окшош да, негедир болот. Токтогулдун өзүнүн айткандары деле болот. Анан Карамолдо деле жанагы Жекадага барып, орустарды тиги 3 кыл комуз менен эле таң калтырып койгон. Анан орустун жанагы билим алган мен деген композиторлор келип сураса, нота билбеген киши баа берип койгон, эмне айырмасы бар экен. Алар ойлогон жана симфонический оркестр менен таң калтырабыз деп. Бирок Карамолдо таң калган эмес да болот. Анан кийин Молдо жанагы тойчу деген өзбектердин жанагы Ташмухамедов деген эмеси бар. Студия грамм записи деген болот. Грамм пластинок деп ошо бизде экөө Апрелевский, анан Ташкентте Ташмухамедов деп. Ошо Молдо тойчу деп койгон. Ошону мен андан жолугушуп тиги Токтогул айтышкан. Анан биринчи Молдо тойчу ойноп, анын обонун тиги Токтогул чертип берип, анан Токтогул чайкаманы чертип бергенде тиги Молдо тойчу чертип бере албай койгон. Ташкентте музейде Токтогулдун сүрөтү турат, ошо илип таң калышкан. Наслухлы чертип койгон да. Ошон үчүн бул жанагы Жусуп Айсаев ушу бир автор болуп тарыхта калсам деген ой бар болуш керек. Мен ойлойм да.
биздин коомузга эчтеке жетпейт. Коомуз менен эле дат коомуз менен эле ошону өркүндөтүш керек. Любой музыканы чертсе болот. Мен билем, менин бир досум Москвада жанагыдей 12 тилде коомузга чертип, 12 тилде ырдап берген. Таң калган элдин баарычы. Рахмат сизге, ийгилик каалайм. Рахмат. Сизге да рахмат байланышка чыкканыңызга. Facebook баракчабызда Жумагүл Канапияева аттуу айым жазып атат. Азаматсың Нургиза, эң сонун ырдадың. Бул ат башынан босого деген жериндеги селкинчек жайлоосуна жаралган. Ишиңе ийгилик деп жазып атат. Тааныш окшойсуңар. Сыдыкова деген дагы айым жазып атат. Бул урчуга 1000 деген бал берет элем. Бар болсун, бактылуу болсун. Булбулда үнү бар экен дейт. Ушинтип сизге журтуңуз аркоолорун жаадырып атат. Япониянын премьер-министринен силер кантип илим жана технология жаатында эбегейсиз зор ийгиликтерди багындырдыңар деп сурашат экен да. Анда ал айтат экен, биз мугалимдерибизди министрлердей айлык акы менен камсыздап, дипломаттардай коргоого алып, императордой сый көрсөтүп ардактайбыз дейт экен да. Анан буну ойлоп атып мен сиздерге суроо бергим келип атат да. Биз бүгүнкү күндө өнөр адамдарыбызды тиешелүү деңгээлде көтөрмөлөп жатабызбы? Биз кандай кылсак силерден оргуштаган талант коюлуп, элдин табити арулукка жуурулат? Бизден кандай сиздерге жардам керек? Ошо мына журт сонун каалоосун айтып атат, сонун бир жакшы тилектерин айтып атат, сунуштарын айтып атат. Дагы эмне кылсак сиздерден оргуштаган таланттарды көрөбүз? Рахмат эжеке. Бардык бизге каалоо айтып кеткен баардыгына ыраазычылык билдирем. Сиз айткандай эле кандай жетиштүү көңүл бурулуп атабы дегендей айтып атасыз. Эми ушул бурулуп аткан көңүлгө деле биз рахмат айтабыз, ушуга деле ыраазыбыз. Анткени биздин өзүбүздүн эми өлкөбүздүн деле мамлекетибиздин азыр деле деңгээли аябай укмуш, асмандагы бийиктикте эмес да. Ошол себептен биз эми эл кирген күндү биз деле көрүп атабыз. Анан ошол көңүл бурулбаса дагы, бурулса дагы биз баары бир ушул өнөрдү аркалагандан кийин ушул эмгек менен кыбырап эле өзүбүздүн ишибизди кылып келатабыз. Мисалы үчүн биз деле окуучуларды окутуп, мисалы мен мектепте иштейм, менин да кесиптештерим толтура ошондо иштегендер. Анан айлык акыбыз деле негизи аз да. Бирок биз ошого деле карабай эле өзүбүздүн ишибизди кылып, келечекте деле келечектеги балдарды, жаш инилерибизди, сиңдилерибизди музыкага тарбиялап келатабыз. Албетте келечегиңиздер кең. Азыр баарыңар жашсыңар, жаш Кудай буюрса бир учуру келгенде татыктуу бааланып, татыктуу кадырыңарга жетип, бир аздектеп жана жогоруда айтып аткан биздин залкарлар сыяктуу кийинки урпактар дагы сиздерди карап түздөнүп, сиздерди карап бир жакшынакай аракеттерин көрүп калат деп ойлойбуз да. Эң сонун күн бул эртең деп айтылат эмеспи? Эртең биз баарыбыз спорт менен машыгабыз, эртең китеп окуйбуз, эртең арыктайбыз. Эртеңден баштап тил үйрөнө баштайбыз дейбиз да. Бирок дайыма эле эртең менен ойгонсок, бүгүн болуп калат да. Ошол эле күн дейбизби? Бул эми тамаша иретинде айтылган чындык. Сиз болсо мындай жорукту жасабайттырсыз. Анан чын эле келечектеги ойлоруңузду уксак болобу? Келечекте мен ошо биздин эме топ бар. Топ менен айтып атпаймынбы, ансамбль деп, жолу көчү ансамбль менен биздин жакшы пландарыбыз бар. Келечекте ушул жетиген аспабы кошулган ансамбль менен чоң бир концерт берели деген оюбуз бар. Андан тышкары мен да өзүмдүн ошо чыгармачылыгымды алдыга жылдырып бийиктеткенге максат коюп жатабыз. Нургиза өнөрчүгү оор да. Кантип көтөрүп жүрөсүз? Көнүп деле калдык окшойт. Негизи оор эле. Себептенде жумуш деген бар, үйгө барсаң үй бүлө бар, үйдүн оокаты бар дегенде, бирок баардыгына негизи жетишсе болот. Өнөр жана чыгармачылык жан дүйнөнү, сезимдерди өстүрүүнүн негизги жолдорунан эмеспи? Бул жолду пайдалана албай калгандар бактысыз болуп калышат дешет экен да. Бул сизге белгилүү эле болсо керек. Айтсаңыз, өнөрдү кантип туура пайдалануу керек? Канткенде өнөр туура пайдаланылып жатат деп ойлойсуз да? Негизи ошо өнөрдү ушул өзгөчө ошо музыка өнөрүн аркалаш үчүн аябай чыдамдуулук керек экен да. Мен өзүмдүн эмем катары айтып атам да. Себептегенде биз канча жыл деген окудук. Мектепте окудук, 11 жыл окудук. Анан
ошондо деле ар кандай ойлор келет да ортодочу. Мен ушинтип эле жүрө беремби же мындай менден бир жакшы эме чыкпаса депчи ошондой ар кандай ой келет да, бирок ошонун баарына чыдап анан көбүнчө эмгек да, сиз айттыңызбы 99% депчи. 99% эмгектене бериш керек экен, анан эми ар кимдин жашоодо жолу дагы ар кандай да. Анан эми бул Кудай берген нерсе болуш керек. Бирок Башка ошону алып кетиш дагы. Анан көбүнчө эмгек да. эмгек анан баягы тазалыкка журулуштурса, арулукка айкалыштырса, ошол өнөрдү алдабаса, ошол өнөрдү бир жаман жакка буруп жибербесе, бул сөзсүз өнөрлүү адам өзүнүн бактысын табат болуш керек да. Адамдарды деңиздин түбүнө, асмандын мейкиндигине саякаттаттырган бул өнөр деп ойлойм да. Адам баласы өнөрдүн арты менен жер асманды кезип, керемет сезимдерге ээ болот, туурабы? Бул чындыкпы? Чындык. Чын эле баягы өнөрүңүздү элге сунуп жатып, сиз деле бир сонун сезимдерге ээ болсоңуз керек. Кандай сезимдер ушу? Бир дирилдеп турган, бир шыңгырап турган сезимдерби? Шыңгырап турган өзгөчө сахнадан ырдап атканда элдер аябай колдоп эметкенде мындай бир өзүнчө бир музыка мындай терең дүйнөсүнө киресиң да, өзгөчө колдоо биз үчүн аябай ошондо мен Мен сиз менен аябай көпкө баарлашкым келип калды. Мындан кийин дагы Кудай буюрса биздин Кыргыз радиосунун эфирлеринен көп жолугат болушубуз керек. Өнөр жолуңуз узак жана узак болсун. Дагы ырдатат элем, дагы жетигенде сонун керемет үндөрүңүздү угат элек. Бирок убакыт деген чектелүү нерсе экен. Нургиза, сиз менен Кудай буюрса жолугабыз. Урматтуу радио каармандар, сиздер Кыргыз радиосунун Күнчү Бак деп аталган эң сонун программасын уктуңуздар. Бүгүнкү уктуруубузга Улуу көч деп аталган фольклордук топтун солисткасы Нургиза Момунова катышты. Уктурууну алып барган мен Жаңылай Алиева болдум. Кайрадан кездешкенче.